Birikкен Араб Эмирлиги. Birikкен Араб Эмирлиги эң бай өлкөлөрдүн бири. Өлкөдө 9,5 миллион адам жашаса, анын 1,5 миллиону гана Араб Эмирлигинин жарандары. Калган 8 миллионун жумуш издөө аракети менен чет жактан келген жарандар түзөт. Жай мезгилдери Араб Эмирлигинде аба ырайы абдан ысык болуп, орточо эсеп менен 45 градуска чейин жетет. Кышкысын күн жылуу болуп, жаан-чачын дээрлик аз жаайт. Араб Эмираты чөлдүү аймакта жайгашкандыктан жаратылыштын жашыл чөйрөсүн табууга мүмкүн эмес. Андыктан Дубай шаарында атайы жасалма жашылдандыруу гүл багы ачылган. Көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө эле Birikкен Араб Эмиратында көптөгөн катаал тыюу салуулар киргизилген. Мисалы, маданий жана коомдук жайларда сылык сыпаа сүйлөшүү, саякаттоо учурунда таштандыларды жерге ыргытпоо, жергиликтүү аялдарды сүрөткө тартпоо шарт. Ошондой эле бул өлкөнүн аймагындагы соода түйүндөрүндө спирт ичимдиги дээрлик ачык сатылбайт. Эгер алкоголдуу ичимдикти сатып алууну кааласаңыз, сиз аны бир гана мейманкананын астында жайгашкан барлардан таба аласыз. Ошондой эле бул өлкөдө сөз эркиндиги чектелген. Башкача айтканда, көз карандысыз маалымат агенттиги жок экендигин билдирет. Мындан сырткары басма сөз кызматкерлерине жергиликтүү шейх жана белгилүү инсандардын жеке турмушу тууралуу изилдеп, макала жазууга уруксат берилбейт. Кызыгы, ат жабыштардын ордуна арабдар чөл үстүндө жол тандабас унаа жарыштарын уюштуруп, оюн зоок курушат. Ал эми коомдук транспортторго токтоло турган болсок, аял кишилер менен эркектер үчүн өз-өзүнчө каттамдарды уюштурушкан. Birikкен Араб Эмиратынын өнүккөндүгүн мындан билиңиз. Жергиликтүү метролор компьютерлешкен тутумда жүргүзүлгөндүктөн башкаруучу анда болбойт. Ал эми жол акысын төлөө үчүн анын ичинде атайын сенсор банкоматтары орнотулган. Атайын карточкалардын жардамы менен бир нече коомдук транспорттордун акысын төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Birikкен Араб Эмиратынын төрагалык борбору Абу Даби эмири почта менен айкалыштырылат. Эмират өзү абсолюттук монархия болгондуктан ага бийлик алган эмес бүтүндөй мамлекет ээлик мураска калган. 1966 жылдан баштап Абу Даби өлкөнүн административдик борбору болуп дайындалган. Ал Сауд Арабия, Оман, Катар өлкөлөрү менен кошуна. Birikкен Араб Эмиратынын президенти Куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы, Жогорку Коргоо кеңешинин төрагасы болуп саналат. Birikкен Араб Эмиратынын дээрлик баардык жарандары 85% мусулмандар, суннилер, ал эми 15% шииттер. Мигранттардын саны болжол менен 55%ды түзөт. 25% индустар, 10% христиандар, 5% буддисттер түзөт. Birikкен Араб Эмирлиги башка өлкөлөргө караганда эң жаш мамлекет болуп эсептелет. Эмирлик өлкө катары 1971 жылы 2 декабрда түзүлгөн. Курамында 6 эмирлик кирип, алар Абу Даби, Дубай, Шаржа, Аль-Кювейн,
Аджман жана Фужейра шаарлары. Рас эль Хайм эмирлиги 1972 жылдардан кийин гана кошулган. Мамлекет болуп түзүлгөнүнө 50 жыл болгонуна карабай, аз жылдардын ичинде болуп көрбөгөндө өнүгүүнү жаратып, дүркүрөгөн экономикалык каржылыкты түптөп, дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулууда. Бир кезде бул аймактар какыраган бош, кумдуу чөл эле. Эми болсо минтип, дал ошол кумдуу чөлдөр гүлдөгөн аймактарга айланып, адамзаттын эң бир суктанган кооз жайына айланып отурат. Каржылыктын кенендигинен бул өлкөдө адамзат ойлоп тапкан не бир ажайып курулуштар, гүл бакчалар кыялдан чындыкка айланып чыга келди. Ал эми биз азыр бул аймактар мындан мурдагы доорлордо кандай болгондугун, анда кимдер жашагандыгын карап көрөлүк. Жакынкы жылдары Германиянын Тюбингем университетинин окумуштуулары жүргүзгөн археологиялык казуу иштеринде Араб Эмирлигинин Шаржа шаарынан 1 саат аралык чакырымындагы Джебел Фая дөңсөөлүү аймагынан 120-130 миң жыл мурдагы заманга тиешелүү таш куралдар табылган. Тарыхый изилдөөлөргө караганда, бул аймактарга алгачкы адамдар Африка континентинен көчүп барышкан. Биздин заманга чейинки 3-кылымдарда Араб Эмирлиги Маган цивилизациясынын курамына кирген. Маган мамлекетин ошол кездеги Перс жана Пакистан аймагындагы адамдар түзгөн. Андан кийин биздин заманга чейинки 1-2 кылымдарда Семит уруулары жердеген. Мына ушул уруулардын катышы аркасында байыркы араб улуту келип чыккан. Араб Эмирлигинин аймагы дээрлик кум чөлдүү болгондуктан суу аккан дарыялар, көлдөрдү көрүүгө болбойт. Чандаган жерде суунун болушунан ал жерлерде курма дарактар өсүп, тикендүү өсүмдүктөр өскөн. Дал ошол тикендүү ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдү төөлөр азыктанып, бул жердин катаал табиятына ылайыкташкан. Төөлөр гана ысык аптаптуу климатка көнүп, тикендүү азыкты жегендиктен арабдар аны күнүмдүк жашоо кечирүү үчүн багып, көбөйтүп келишет. Демек арабдар байыртадан төөнүн этин жеп, жүнүн токуп кийип, күчүн кара жумушка колдонуп келген десек болот. Ислам динин кабыл алганга чейин Араб Эмирлигин өзлөрү Жахилия доору деп эсептешет. Ал сөздү бизче которгондо наадандык доору деп аталат. 7-кылымдардан баштап ислам динин кабыл алып, Дубай, Шаржа жана Фужейра шаарлары пайда болгон. Жылдар өтүп,
16-кылымдарга чейин келген Араб Эмирлигине Европа өлкөлөрү да кызыгып, көз артып, колония кылып алуу аракетин жүргүзө баштаган. Алгачкылардан болуп Португалдар басып кирсе, андан кийин Англия өлкөсү кол салган. Жыйынтыгында жергиликтүү деңиз аймактарын Европалык өлкөлөр тейлеп, өз карамагына алышкан. Жергиликтүү араб жашоочулардын жашоосу ал кезде өтө эле кейиштүү абалда болгон. Болгон эмгеги соода саттыкка байланыштуу болгондуктан, буюм тайымдарды бир жерден алып экинчи жерге жеткирүү менен күнүмдүк жашоо кечиришкен. Жергиликтүү аймактар аба ырайы өтө ысык келгендиктен, төөлөрдү үйүрү менен кармап, байлык катары кадыр тутушкан. Билим алуу окуу жайлары болбогондуктан, билимсиздик өкүм сүрүп, ооруканалар дээрлик болбогондуктан, оору сыркоо көп болгон. Ошол кездеги чоң кала деп эсептелген Дубай шаары чакан аймакка гана татып, андагы турак жайлары кумдуу тополон салынып, 2 кабаттан ашкан эмес. Бирок ошол каатчылык заманда арабдар деңиз берметтерин соода сатык кылуу менен аман калганына тарых күбө эле. Дээрлик тыштан кирген пайданын 95% дал ушул бермет сатуу менен өлкөнүн казынасына оңмогондой киреше келип турган. Мына ошондон улам Дубай шаарын ал кезде бермет жээктери деп атап кетишкен. Ал эми деңиз берметтерин деңиз түбүнөн алып чыгуу үчүн жергиликтүү эл кызуу киришип, бул кесипти атадан балага өткөн кесип деп сыймыктанып келишкен. Тилекке каршы бермет жээктери аталган Араб Эмирлигинин катуу каатчылыкка келген мезгили 1929-жылдардан башталган 2 жолку дүйнөлүк согуш жана япондордун синтетикалык жол менен өндүргөн берметтери оңмогондой экономикалык соккуга кабылткан. Катуу каржылык каатка кабылган Араб Эмирлиги итке мингендей акыбалда калган кезде жараткан чыныгы байлыкты берген билем. Какырган кумду чөлдүн алдынан кара мунай затын эсепсиз тартуулаптыр. Бул кара мунайдын кенчи Араб Эмирлигинин экинчи өнүгүү толкунуна алып келди десек жаңылышпайбыз. Буга чейин ал аймактарда кара мунай түгүл, анын бир тамчысы да жок деп эсептеп келгендер болгон. Бирок ал жерде тамчы эмес, деңиздей көлөмдө кара мунай заты калкып жаткан эле. А бул болсо кедейликтен чыгууга гана эмес, кыялдагы нерсенин баарын орундатууга жетип отурат. Мындай эсепсиз көп өлчөмдөгү байлыкка кызыккан Европа өлкөлөрү башында турган Англия өлкөсү баш тарта турган эмес болчу. Ал кезде көз карандысыздык үчүн бир гана Араб Эмирлиги эмес, бүтүндөй араб өлкөлөрү күрөшүп жаткан кез эле. Көпчүлүк араб калкы Европанын кысымынан боштондук үчүн күрөшкөнүнөн улам, акыры Англия баскынчылыгынын мизи майтарылып, чегинүүгө мажбур болот. Акыры Англия өз аскерлерин чыгарып кетүүгө аргасыз болуп, 1971-жылы бир канча араб өлкөлөрү көз карандысыздыкка ээ болушат. Алардын катарында Араб Эмирлиги бар эле. Ошентип Араб Эмирлиги көз карандысыз мамлекет болуп негизделип, өз алдынча 6 эмирликтин башын бириктирип, бир өлкө болуп негизделет. Андан соң 1973-жылдары кара мунайга болгон каатчылык мезгилде жаңы түзүлгөн өз алдынчалыкка ээ болгон Араб Эмирлиги мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, баштапкы өндүрүштү түп көтөрө тургузууга эң мыкты мүмкүнчүлүккө жетишет.
Жыйынтыгында эмирликтин кара мунайдан күнүмдүк таза пайдасы $150 миллион жетет. Эмирликтин ошол кездеги жетекчиси Шейх Заиддин иш билгилигинин аркасында мунайды сатуу туура жолго коюлуп, андан түшкөн пайда казынага олчогон киреше болуп түшүп турган. Өнүгүү жолунда алгачкы жергиликтүү жашоочулардын жашоосун жакшыртуу үчүн ооруканалар, окуу жайлар, турак үйлөрү салына баштаган. Чакан жана ири ишкердикке колдоо берилип, мүмкүнчүлүктөрдү түзүшкөн. Каражаттын көбүн суусуз жайларга суу жеткизүүчү түтүктөрдү курушуп, гүл бакчаларды өстүрүшүп, жемиш экспорттоого шарттарды жакшыртышкан. Азыркы учурда Бириккен Араб Эмиратын миллионерлердин өлкөсү деп эсептешет. Анткени тамаша менен чын айтсак, жергиликтүү шартта жашап туруп, кедей болууга эч мүмкүнчүлүк жок. Жашоо шартын жакшырышынан электр энергия, суу түтүктөрү дээрлик бекер тартылган. Мындан сырткары, өлкө өз жарандарынын камын көрүп, 2 жаш үйлөнсө $100 000 белек берет. Мындан сырткары, ар бир төрөлгөн балага $20 000 сүйүнчү акча берилет. Экономикалык стабилдүүлүккө жетишкени менен өлкө Иран тарабынан жасалган үстөмдүктүн айынан өзүнө тиешелүү 3 кара мунай запасы бар аралын тарттырып жиберген. Мындан улам Эмират өлкөсү жеке экономикалык жактан гана эмес, куралдуу күч жагынан да өзүн камсыздап, кубаттуу өлкөгө айлана алды. Ал эми кара мунай иштетүү жана аны экспорттоодо мунай ийнеси же башкача айтканда батыш өлкөлөрдүн мунай ооздуктоо тартибине көз карандысыз болбоо үчүн өлкө жетекчиси өз убагында экономикалык дифференция жарыялап, кризиске кабылбоо үчүн өлкөнүн казынасындагы каражатты бөлөк өлкөлөрдөгү долбоорлорго, ири курулуштарга коротпоо тууралуу чечимди күчүнө киргизген. Каражаттын көпчүлүк бөлүгү өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүүгө, айыл чарба өндүрүшүн өндүрүүгө, соода саттыкты жөнгө салууга жана бөлөк өлкөлөрдөн келген туристтерди кызыктырып, өзүнө тарта турган ири курулуштарды, эс алуучу жайларды курууга колдонгон. Жыйынтыгында бул туура чечим өз жемишин берип, Араб Эмирлигинде дүйнөдөгү белгилүү ири компаниялардын дочердик бөлүмдөрү, бизнес уюмдары ачылган. Мындан сырткары кара мунай иштетүү, соода саттыктан кандай пайда түшсө, экинчи тарабы туризм тармагынан дагы ошончо пайда өлкөнүн казынасына түшүп турат. Демек, алдын ала ойлонуштурулган кыял өлкөнүн жетекчилиги экономикалык дифференцияны кабыл алуу менен өлкөнүн казынасына кара мунай запасы түгөнсө дагы, келечекте үзгүлтүксүз киреше кирип туруусун максат кылышкан. Жыйынтыгы жакшы натыйжа берип, учурда Араб Эмирлиги экономикалык жактан эч бир өлкөгө көз каранды болбостон өз кыялдарын, максаттарын ишке ашырып келе жатат. Каржы маселесин келечектүү пайдалануу менен экономиканы гүлдөтүп, дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттин бири болууга жетишти. Учурда Араб Эмирлигинин жарандарынын көпчүлүк бөлүгү бөтөн өлкөлөрдөн келген иммигранттардан болсо да, аз сандагы жергиликтүү элдер өлкөнүн киреше чордонун бекем кармап,
өлкө үчүн жан тартып, кам көрүп келе жатат. Мына бул кабат-кабат бийик имараттар, катар-катар курулган кенен жолдор, дүйнөдөгү эң кымбат мейманканалар, кооз гүл бакчалар, эс алуучу жайлар жайгашкан жерде бир кезде учу кыйырына жетпеген кумдуу чөл басып, ар кай жеринде оазис аталган пальмалуу кыштактар болгондугун элестетүү кыйын. Ооба, Кудай Таала ырыскыны бергиси келсе, кумдуу какыраган чөлгө берип, адамзаттын пейилине жараша берекени да берип кояттыр.